Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым? 4 декабрь Манас күнүнө карата даярдалган сабакка көңүл бурабыз. Жакында укмуштуудай дүйнөнү таң калтырган рекорд болду. Жаш манасчы Дөөлөт Сыдыков 12 ноябрда 14 саат 27 мүнөт 51 секундда манасты тынбай айтып, Гиннестин рекорддор китебине кирди. Бардыгыбыз билет болушубуз керек. Бул да болсо биздин тарых үчүн, адабият үчүн эң чоң салым болду деп эсептейм. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыздын темасы Манас эпосундагы көөнө сөздөр. Сабагыбыздын максаты Манас эпосунда унутулуп бара жаткан көөнө сөздөрүбүздү, маданий баалуулуктарды билүү менен сөз байлыктарыңар өсөт, маданияттуулукка тарбияланасыңар. Кыргыз эли сөзгө чечен калып келет эмеспи? Ата-бабалар эч качан сөзгө сөлтүк, кепке кемтик болгон эмес деп айтып калышат. А бирок учурда замандын талабы ушундайбы же биздин алган тарбиябы айтор эл арасында жеңил желпи сөздөр, жаргондор көбөйдү. Түгүл кээ бир күнүмдүк турмушта колдонулган сөздөрдүн кыргызчасын да билбегендер көп болуп жатат. Бүгүн мен ушу улуу мурасыбыз болгон Манас эпосундагы көнөргөн сөздөр тууралуу аз да болсо сөз кылууну туура деп чечтим. Деги эле көөнө сөз деген эмне? Көөнө сөздөр күндөлүк иреште көп колдонулбаган, көркөм тексттерде көркөм каражат катары кызмат аткарган сөздөр, сөз айкаштары. Көөнө мотив, көөнө сюжет, көөнө образдарды көркөм чагылдырууда айрыкча жыш колдонулат. Манаста көөнө сөздөрдүн бардык түрлөрү кездешет. Анда эмесе келгиле айрымдарына токтолуп өтсөк. Шып деген сөздү алып карасак, кээ бир аймактарда айрым кыргызча сөздөр такыр эле колдонулбай калган. Маселен, шып деген сөз көпчүлүк аймактарда потолок деп орусчасы колдонулуп келет. Манас эпосунда бул сөз көп кездешет. Ал тургай адамды сүрөттөө катары дагы колдонгон учурлар бар. Алсак, чоролордун бири болгон Дөрбөндү шыпты кашка деген сүрөттөө бар. Ал шыпка чейин жеткен, узун, чыгаан чоро деген маанини түшүндүрөт да. Ал эми бул сүрөттө көрүп турганыңар керме шып, орусча айтканда натяжной потолок деп баарыбыз билебиз. Аны керме шып деп атасак туура болот экен, балдар. Кийинки сөзгө көңүл бурсак, учурда курулуш тармагы абдан өнүгүп жатат, балдар. Манас эпосунда да архитектура аябай жакшы өнүккөнүгү айтылат. Азыр полго жана шыпка плинтус кадалат эмеспи? Мына ушул түшүнүк Сагынбай Орозбаковдун вариантында сарпак деген сөз менен берилет. Хан сарайларда айтканда плинтусту сарпактай каршы чийилип деген сүрөттөөлөр менен келет да. Күнүмдүк жашообузда бул сөздү колдонсок болот деп эсептейм. Орус тилинен алынган плинтус деген сөздүн ордуна балдар сарпак деген сөздү колдонсок дагы болот. Ал эми кийинки сөзүбүз сүт мал. Учурда банктардан алынган кредитти насыя деп айтып жүрөбүз. Мына ушул насыя тууралуу Манас эпосунда дагы кездешет. Маселен, эпоста сүттөн тапкан малыны деген сап бар. Бул жерде бир гана мисал келтирилди. Негизи насыя деген маанини берүүчү саптар чыгарманын көп эле жеринен кездешет. Тактап айтканда, сүт мал деген бул үстөккө берилген пайда же болбосо пайыздык насыя дегенди түшүндүрөт. Сүт мал деген түшүнүк Манас эпосунун бир нече варианттарында дагы келет. Кийинки сөзүбүз сүзгөр. Манас эпосунда сулуулук тууралуу дагы кеңири баяндалган. Алсак, сүзгөргө чачын таратып, сүзгөргө өзүн каратып деген саптар кездешет. Бул саптардан сүзгөр дегенде чач тарач же чач алуучу адам. Ошол эле учурда сулуулук салону тууралуу да кеп болуп жатканын аңдап биле алабыз. Деги эле Манас эпосунда бир гана согуштук баатырдык окуялар эмес, кыргыздардын күнүмдүк жашоо турмушу тууралуу дагы кенен маалымат камтылган. Кадимки тырмак алгыч
Манаста траптал деп аталат. Техниканын өсүп өнгөн доорунда тырмак алган буюмду кыймылга жараша тырмак алгыч деп колдонуп жүрөбүз. Ал тургай көпчүлүк учурда орусча кусачка деген сөздү да колдонобуз, билесиңер. Бирок муну эки сөз 4-5 муун кылбастан бир гана сөз менен аталганын көпчүлүк биле бербейт. Ал эми Манаста тырмак алгыч колдонулган учурга токтолсок, эпоста хан Кошой Жаангер өзүнүн уулу Билерикти бошотуп берүүсүн өтүнгөн жерин билесиңер, балдар. Ошондо Кошой атабыз аскер жыйнап, кытайлардын бир нече шаарын басып, натыйжада туткунда жаткан Билерикти бошотот. Ошондо Билериктин сакал муруту, тырмагы өсүп кеткени жөнүндө айтылат дагы, тырмагын ошо траптал менен алынгандыгы баяндалат, балдар. Күнүмдүк турмушта колдонулган буюмдардын арасында зубочистка же болбосо эки сөздөн турган тиш чукугуч деген бар. Бул сөз Манаста дандан күү деп колдонулаары маалым. Ала турган болсок, эпоста дасторкондо тамак аштын түрү, нандын эле 90 түрү бар экени сүрөттөлөт. Ала тоодой эт кылып, ала көлдөй чык кылып, адамдын көбүнү пейили толуп турганы сүрөттөлөт. Тиш чукугуч ошол доордо дагы бүгүнкүдөй атайын идишке топтолуп турчу экен. Мына ошону көргөн Манас атабыздын дандан күү мынча, эт канча деген жери бар. Бул жерден тиш чукугучуң эле мынча болсо, этиң канча деген тамаша сөздү түшүнсөк болот. Көбүнесе тамактанууну эртең мененки, түшкү, кечки деп бөлүп айтып жүрөбүз. Айрым учурда бул дагы колдонулбай, завтрак, обед, ужин делип дагы орусчасы колдонулууда. Ал эми Манас баянында таңкы тамактануу нан-үштө делип, анда жеңил желпи тамак желгендиги баяндалган учурлар көп кездешет. Ал эми түшкө маал тамактанууну түштөнүү деп аталган. Эпоста түштөнүүдө абдан күчтүү тамактануу зарыл экендиги белгиленген жерлери бар, саптар дагы бар. Ал эми кечки курсак тойгузуу жагына делип, ал өтө кечке калтырылбастыгын аңдап билсек болот экен эпостон. Асман тиреген Кыргыз-Кытай хан ордолордун күн тийбеген жерлеринде күнү түнү жарык берип турган момчурактар болгон. Сөз эпосто шамала деп берилет. Ал кадимки биз колдонуп жүргөн факел. Технология өсүп өнүгүп, ГЭСтер курулуп, бул буюм колдонулбай калган. Андыктан аны кинолордон, олимпиадада эле көрүп калабыз. Негизи Манаста мына ушул момчурактарды ошол учурдагы жарыктандыруу системасы катары түшүнсөк болот. Ошондой эле момчурактар күнүмдүк колдонуудан чыгып калганы менен анын аталышын билип алуу дагы ашыкча болбойт деп эсептейм. Кийинки сөзгө көңүл бурсак, биздин күнүмдүк турмушубузда жертөлө же орусча подвал деген сөз бар. Көпчүлүк учурда подвал деп колдонуп келебиз. Анын мааниси Манаста үзөлөк деп берилет. Ошол эле учурда бул сөз учурдагы бар, клуб деген маанини дагы берет. Эпоста үзөлөк деген сөз бир нече жерде кездешет. Мисалы, үзөлөктүн түбүндө жатат эле жалдырап деген сап бар. Ошондой эле Манас баянындагы кен жутка болгон казатта кен жуттун айган канынын 4 аялынын экөө үзөлөктө эс мас болуп, жертөлөдөгү клубда же барда эс үчүн жоготуп жатканы айтылган саптар бар. Демек, үзөлөк деген сөздү жертөлөөнүн же болбосо көп кабаттуу имараттын жертөлөөсүндө тамак аш, ичимдик сатылган жай, бар, клубтун ордуна колдонууга болот, балдар. Балдар, Манастагы сөздөрдү алуунун эмне кереги бар дегендер да болушу мүмкүн. Дегендер да бар, Бул сөздөр биздин сөз байлыкты арттырууга чоң салым кошот деп айта алам.
негизи тилдердин жоголуп кетүү коркунучу бар балдар. Андыктан өз эне тилибизди сүйүп, көнү сөздөрүбүздү кебибизде, күнүмдүк турмушубузда колдонуу керек. Муну менен кыргыз тилине чоң салым кошобуз деген ишеничим бар. Сабакты жыйынтыктап айтсак, Манас эпосу кыргыз тилинин кеңдигин, бай экендигин далилдейт. Ошондой эле тилдин келечеги үчүн унутта калган сөздөрдү колдонуу керектигин эсибизден чыгарбайлы. Анда эмесе бүгүнкү таанышкан сөздөрдү кебибизде, күнүмдүк турмушубузда колдонобуз деген ишеничим чоң. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.